Салам достор, биз сиздер менен Айдана Бектурган кызы каналынан саламдашып жатабыз. Бүгүн биз сиздер менен балдарды кантип акылдуураак кылып тарбиялаш керек деген теманын артында сөз кылалы деп чечтик. Анда биз менен болуңуздар. Алдыңкы мүнөттөрдө баланы туура тарбиялоо жөнүндөгү 5 кадам туурасында сөз кылабыз. Негизи баланы 3 жаштан эмчектеги кезинен баштап 10 жашка чейин кантип тарбиялаш керек деген суроонун айланасында көбүбүз эле суроо узатып жүрсөк керек. Мен негизинен өзүмө суроо бергенде балдарды кантип туура тарбиялаш керек жана ошондой эле бактылуу ата-эне, бактылуу бала кандай учурда гана өздөрүн жакшы сезе алат, бактылуу сезе алат деген суроонун айланасында көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүздүм жана ушул нерселерге токтолдум десем болот. Анда биз менен бирге болуңуз. Салам достор, сиздер менен Айдана Бектурган кызы. Алдыда балдарды кантип акылдуу кылып тарбиялоо керек тууралуу сөз кылабыз. Мен балдарга эмне бакыт тартуулайт, ата-эненин кандай мамилеси алда канча натыйжалуу жана эмненин аркасында үй бүлөлөр ыраазы болуп жашашат деген суроолорго жооп табуу максатында илимий изилдөөлөрдү жана далилдерди иликтедим. Чындап эле эмчектеги ымыркайдан тартып 10 жашка чейинки курастагы балдарды эмне акылдуураак кылат деген суроонун айланасында бүгүн сөз кылабыз. Биринчиси бул музыка сабагы. Бардыгы айкын жана жөнөкөй. Музыка сабактары балдарды акылдуураак кыларын изилдөөлөр көрсөтүп турат. Контролдук топтогу балдарга салыштырмалуу музыкалык топтордогу балдарды акыл эстин өнүгүү коэффициенти зор болгонун көрсөткөн. Музыканын таасири өтө зор эмес болгон, бирок талдоо акыл эстин өнүгүшүнүн көп санаган кошумча критерийлери боюнча ар кандай индекстердин көрсөткүчтөрү боюнча окуудагы жетишкендиктердин стандарттык критерийлери боюнча жүргүзүлгөн. Иш жүзүндө музыка сабагы бардыгына, жаштарга ошондой эле карыларга да жардам берет. Көптөгөн изилдөөлөр музыкалык билим менен мектеп окуучуларына мектептеги сабактарда бир катар артыкчылыктарды берерин көрсөтүп турат. Ал эми Түндүк Батыш университети өзүнүн изилдөөлөрүндө музыка сабактары чоң энелерге да пайда берип, кароо процессин айрым зыяндык кетекеттерин басаңдатарын аныктаган. Экинчиси бийлиги күчтүү бирди жагат. Бийлиги күчтүү көп убактысын китепканада эмес, спорт залдарда өткөрөт. Бирок сиздин балдарыңыз тигинисине да, мунусуна да жетишкидей кылсаңыз кандай болот? Эгерде сиздин денеңиз сак болсо, таанып билүү кудуретиңиз да жогорулайт. 2007-жылы немец илимпоздору адамдар сабакка чейинкиге караганда дене бойду машыктыруудан кийин сөздүктөн жаңы сөздөрдү 20% тезирээк жатпай тургандыгын аныкташкан. Эстеп калуу темптери мээнин нейротрофикалык факторлоруна түздөн-түз тиешелүү. 3 ай бою денеге дайыма күч келтирип туруу мээнин эстеп калуу жана таанып билүү үчүн жооп берген бөлүгүнө кандын келишин 30% көбөйтөт. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жүрүшүндө волонтерлор тобуна 3 ай бою спорт менен машыгуу режими белгиленген. Андан кийин илимпоздор алардын мээсин сүрөткө тартышкан. Алар эстеп калуу участкасындагы көлөмү 30%га чогойгонун көрүшкөн. Бул чынында эле мыкты өзгөрүү. Үчүнчүсү, өз балдарыңарга китеп окуп бербестен, алар менен бирге китеп окугула. Силерди окуганды үйрөнүп жаткан кичинекей балдар барбы? Силер китеп окуп жатканда анын китептеги сүрөттөрдү карап жалдырап отура беришине жол бербегиле. Анын көңүлүн сөздөргө бургула. Ага китеп окуп берип гана ким болбостон, аны менен бирге китеп окугула. Изилдөөлөр көрсөтүп тургандай, бул анын китеп окуу жөндөмдүүлүктөрүн арттырат. Китепти бирге окуу, баланын китеп окууга болгон жөндөмүн өнүктүрүүгө кунт коюп көңүл буруу менен коштолгондо, китепти ушундай биргелешип окуу жагымдуу шарттары болгон балдар үчүн да эрте сабаттуу болуунун натыйжалуу шайманына айланат. Төртүнчүсү, уйкунун жетишсиздиги балдарды акылсызыраак кылат. 6-класста окуган 1 саат кем уктаган баланын мээси 4-класстагы баланын мээсине айланат. Уйкунун 1 саатын жоготуу таанып билүү жактан калыптануунун жана өнүгүүнүн 2 жылын жоготууга барабар деп түшүндүрүшөт изилдөөчүлөр. Сабакка жетишүү менен уйкунун узактыгынын ортосунда айрым бир катыш бар. Отличниктердин арасында өспүрүмдөр 4кө окугандарға караганда орточо 15 мүнөткө көп укташат. Ал эми 4кө окугандар 3кө окугандарга караганда 15 мүнөткө көп укташат. Жана башка ошол сыяктуу. Бул алда канча мурдагы ошондой эле соңку изилдөөлөрдүн маалыматтары менен ырасталат. Албетте, орточо маалыматтар, бирок ар кандай изилдөөлөрдүн натыйжаларынын дал келиши таң калтырат. Ар бир чейрек саат маанилүү. 5-чи, өзүн тартипке салуу болмоюнча акыл эстин өнүгүшүнүн коэффициенти эч нерсеге арзыбайт. Өзүн тартипке салуу турмушта кең зор ийгиликтерге жетишээрин болжолдоо үчүн акыл эс кудуретинин көрсөткүчтөрүнүн маанилүү. Чарльз Дархик өзүнүн мыкты китебинде мындай жазат. Ондогон изилдөөлөр көрсөтүп тургандай, эрктин күчтүүлүгү жеке ийгиликти камсыз кылган эң маанилүү адат. Эрки өтө күчтүү окуучулар сабактардан эң жогорку бааларды алышат жана сынагы алда канча катуу болгон жочутордо жогорку окуу жайларында тапшырышат. Алар сабактарга чанда гана келбей калышат. Телевизорду азыраак типтеп, үй тапшырмаларына көбүрөөк убакыт жумшашат. Өзүн тартипке салуу деңгээли жогору болгон өспүрүмдөр окуудагы бардык көрсөткүчтөр боюнча өздөрүнүн алда канча жигердүү тең туштары менен алдыга озуп кетишкен деп жазышат изилдөөчүлөр. Өзүн тартипке салуу, акыл эс жактан өнүгүү коэффициентине караганда окуудагы көрсөткүчтөр үчүн маанилүү. Өзүн тартипке салуу ошондой эле кайсы окуучулар окуу жылынын ичинде өзүнүн жетишкендиктерин жакшыртаарын, ошол эле учурда акыл эс жактан өнүгүү коэффициенти муну жасай албастыгын көрсөтүп турат. Өзүн тартипке салуу интеллектке караганда окуунун натыйжаларына көбүрөөк таасир этет.
баа берүү жалаң тилекке караганда көбүрөөк даражада ак ниеттүүлүктүн жана аракетсиздиктин натыйжасы. Ак ниеттүүлүк көбүрөөк даражада иштеги ийгиликке кепилдик берген өзгөчөлүк. Ак ниеттүүлүк адамдын жумушун, ордундагы жана келечектеги ийгиликтерин көрсөтүп ким болбостугу өзгөчө кызыктуу. Ак ниеттүү адамдар мектепте жана колледжде алда канча жогорку бааларды алышат. Алар кылмышты аз жасашат. Алар өзүнүн никесин көбүрөөк сакташат. Анын үстүнө алар көбүрөөк жашашат. Бул тамекини аз сегип, ичимдикти аз ичкендиктен гана ушундай эмес. Аларда инсульт сейрек кездешет. Алардын кан басымы төмөн жана ал көп илдеттерге азыраак чалдыгат. Ошентип турмушта ким алда канча көп ийгиликтерге жетишет. Албетте өзү жана чалыкпаган балдар. Изилдөөчүлөр аныктагандай таанып билүү да, толку бой да, мүнөздүү болгон өжөрлүк сыяктуу белги ийгиликтин мыкты болжолдоочу фактору болуп саналат. Өжөрлүк чалыкпагандык жана алдыга коюлган узак мөөнөттүү максаттарга жетишүүгө умтулуу катары аныкталат. Кыргызчалаган Райымбек Самыйбеков жана ошондой эле Шоокум журналынан алынды. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кийинки эфирге чейин аман болуңуздар. Сиздер менен ук берген Айдана Бектурган кызы.